жылы 18 мартта Нарында Ташрабат аттуу уникалдуу тарыхый эстелик ачылган. Буга чейин илимге белгисиз эстелик ат башы тоосунун арасында орун алгандыгы коомчулукка маалым болгон. Ташрабатта Борбордук теңир тоо аркылуу өткөн улуу жибек жолундагы кербенчи саякатчылар жана башкалар тейленген. Ташрабат жөнүндө алгачкы жолу 16-кылымдын экинчи жарымында Мухаммед Хайдар эскерип, эстелик 1408-16 жылдары курулган деп эсептейт. 1878 жылы орус саякатчысы Фетисовдун маалыматтарында Ташрабат кербенчилер менен жолоочулар акысыз түнөп өтүүчү сапар мейманканасы сыяктанат деп белгилеп, аны Чымкенттен Ташкентти көздөй кеткен жол боюндагы рабаттарга окшоштурат. Кербен сарай таштардан ылайга олтургузуп тургузулган имарат, анын маңдай жагы чыгыш тарапка каратылып, чарчы формада курулган. Имараттын бийиктиги 20 метрдей. Ташрабаттын 40-41 бөлмөсү жөнүндө өзүнчө уламыш айтылып жүрөт. Бөлмөлөрдү санасаң кээде 40, кээде 41 болуп, эч качан саны бирдей чыкпайт. Мунун себеби ошол убакта душмандардан коргонуу үчүн бир бөлмөсү атайын табышмактуу жол менен курулуп, хандын көрүнбөй бекинип калуусу үчүн шарт түзгөн дешет. Ошондой эле Ташрабаттын сүрөтү улуттук валютасы болгон сомдун 20 сомдук номиналында бар.